Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз кыргыз тил сабагын өтөбүз. Сабакка даярсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бөтөн сөздүн жазылышы. Сабактын максаты бөтөн сөздүн жазылышы жөнүндө түшүнүк аласыңар. Сабаттуу жазууга көнүгөсүңөр. Билимге умтулууга тарбияланасыңар. Эсиңерге сактагыла, бөтөн сөз жай сүйлөм болсо, андан кийин үтүр жана сызыкча коюлат. Бөтөн сөз тырмакчага алынат. Мисалы, тайды талаага эгип койдум, деди атасы. Тайды талаага эгип койдум. Бөтөн сөз, деди атасы, төл сөз. Эгер суроолуу сүйлөм болсо, суроо белгиси жана сызыкча коюлат. Бөтөн сөз тырмакчага алынат. Мисалы, талаага таянмак беле, деп таң калды Абыл. Илептүү сүйлөм болсо, илеп белгиси жана сызыкча коюлуп жазылат. Бөтөн сөз тырмакчага алынат. Мисалы, рахмат атаке, деди Абыл сүйүнүп. Рахмат атаке, бөтөн сөз, деди Абыл сүйүнүп, төл сөз. Биринчи көнүгүү: төмөнкү схемалар боюнча төл жана бөтөн сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Биринчини карайбыз. Бөтөн сөз, төл сөз. Экинчини карайбыз. Төл сөз, бөтөн сөз, төл сөз. Мына балдар, калгандарында ушул сыяктуу кылып сүйлөм түзөсүңөр. Сүйлөм мүчөлөрү боюнча талдоону кантип жүргүзөбүз? Сүйлөмдү жазабыз. Мисалы, күн ааламга нурун чачты. Сүйлөмдүн баяндоочун таап алабыз. Нурун чачты. Эмне болду? Чачты. Баяндооч. Алдын эки түз сызык менен сызабыз. Үчүнчү сүйлөмдүн ээсин табабыз. Күн ааламга нурун чачты. Эмне? Күн. Бул сүйлөмдүн ээси. Астын бир түз сызык менен сызабыз. Сүйлөмдүн айкындоочу мүчөлөрүн ажыратабыз. Күн ааламга нурун чачты. Чачты эмнесин? Нурун. Айкындооч болот. Чачты кайда? Ааламга. Айкындооч болот. Астыларын толкун сызык менен сызабыз. Жыйынтыктайбыз. Күн ээси, ааламга нурун. Айкындоочу, чачты, баяндоочу болот балдар. Татаал сүйлөмдөрдү да сүйлөм мүчөлөрү боюнча дал эле ушундай талдайбыз. Мисалы, адам баласы жерде жашаса, балык сууда жашайт. Жөнөкөй сүйлөмдөргө бөлүп, алардын баяндоочторун таап алабыз. Адам баласы жерде жашаса. Эмне кылса? Жашаса. Баяндоочу болот. Ким жашаса? Адам баласы. Сүйлөмдүн ээси болот. Кайда жашаса? Жерде. Бул сүйлөмдүн айкындоочу. Балык сууда жашайт. Эмне кылат? Жашайт. Бул баяндоочу болот. Жашайт эмне? Балык. Бул сүйлөмдүн ээси. Кайда жашайт? Сууда. Сүйлөмдүн айкындоочу болот. Эми карайбыз. Сүйлөмдүн ээси бир түз сызык менен сызылат, айкындоочу толкун сызык менен, ал эми баяндоочу эки түз сызык менен сызылат балдар. Адам баласы жерде жашаса, балык сууда жашайт. Суроолорго жооп бергиле. Төл сөз деген эмне? Бөтөн сөзчү? Бөтөн сөз кандай жазылат балдар? Үйгө тапшырма. Экинчи көнүгүү. Ат адамдын канаты деген темада китепче жасагыла. Ат жөнүндө макалдардан, ырлардан жазып, сүрөт тартып, кооздогула. Тапшырмаларды аткарып, WhatsApp аркылуу мага жөнөтүп жибергиле. Сабакка катышканыңарга чоң рахмат.